Салам достор. Кээде ушунчалык жаман кинолор тартылат. Жамандыгынан кинотеатрга дагы, интернетке дагы чыкпай калган. Бүгүн биз ошондой кинолордун трейлерлерин көрөбүз. Биринчи эле трейлердин аты Японочка. Эжи, бул деген японочка. Японочка? Рожасы кыргыз эле го? Акира-сан. Мен Астра-сан. Эжи, сиз да японочкасызбы? Келесі кыргызча эле сүйлөп атам го көкме. Аябай күлкүлүү диалог болду. Ситкомдордун эле закадровый күлкүсү жетишпей атты бул жергечи. Акира-сан. Жакшы. Акира-сан. Мен Астра-сан. Эжи, сиз да японочкасызбы? Ничего не японочка. Мага дагы жакты. Мага да жакты. Эй, чын эле жактырып калсаң. Бирси иш көрбөйсүң японочка менен. Эмне? Бул кимдин таякчалары эле? Кытайлар келген не салганы, ошолордон калган. Чина бамбука. You Mongolian! Don't you break down my wall! No. Чина бамбука, no. I am кушать только япона бамбука. Какого хрена японка англисче сүйлөп атат? What the fuck? Бизди көздөй японочкалар келе атат го. Эжи, төөгүздү кантип коттором? Японияда төө жок да. Ой, көкме, сен биротолу японецтер төө эмне экенин билбейт дебейсиңби? Кандайча кантип котором? Которуп берейинби? Верблюд, перевод, ракуда. Мен сага произношениясы менен кошо которуп берип атам, көрдүңбү? Эми Тияу деп кое бер. Эжи, төөгүздү кантип коттором? Японияда төө жок да. Эми Тияу деп кое бер. Кяу. Ты чё, ебанутый? Харамото. Харамото? Макул, бул эки бала көкме, японча билбейт. А сенчи, японка. Сен бирөө келип сага сөз айтса эле ошону кайталап айта бересиңби? Көкме. Мен жинди. Сен жинди. Эмне? Менби? Ушул кинону тарткандар элементарный Google'га кирип туруп японецтер кантип учурашат деп ошону карап койсоңор болмок экен да. Харамото. Исчезни, урод! Я же тебе, падла, башку прострелю, понял? Чото ошол желмоус японка деле эмес окшойт. Экинчи трейлердин аты Сен экөөбүз. Аялы келип караса күйөөсү диванда жаткан болот. Күйөөсү таарынып артка карап жатып алганда, аялы да таарынып тышка чыгып кетет. Эртеси күнү аялы диванда жатса күйөөсү таарынып чыгып кетет. Аялы кайра таарынып артка карап жатып алат. Көрсө күйөөсүнүн ойношу бар болот. Аялы кайра ыйлайт. Ойношунун күйөөсү келип алып эки күйөө мушташат. Күйөөсү кайра ыйлайт. Аялы кайра төшөктө жатат. Так, стоп. Бул кинода эмнеге баары эле төшөктөн башын көтөрбөй жатышат? Так, актер, актрисалар чогулдуңарбы? Короче, төшөккө барыңар жаткыла, азыр биз кино тартабыз. В смысле? Болла, жаткыла. Чё сделать? Кыскасы бул кино үй бүлөлөр бири-биринин көзүнө чок салган жөнүндө болот. Мен сенин жаныңда эле турам. Анан эмне телефон менен сүйлөшүп атабыз? Ошентип укмуштуудай көз караштар болуп атканда аябай коркунучтуу кыйкырык чыгат. Сен экөөбүз жана ойношторубуз жакында бардык кинотеатрларда. Үчүнчү трейлердин аты Кыздардын өчү. Могу кызың? Кош бойлуу экен. Нет.
Я твой отец. А это мой личный секрет. Я убил Муфасу. Кубан, эмне болду сага? Атаңның как чокусу болду. Качан болду? Хей, сен эмне жөн жок аттап калгансың? Мага аял керек билесиң да. Мен аялсыз жашай албайм. Извращенец. Мен даяр. Сөз жок, сөз жок. Помогите! Хулиганы зрения лишают! Мен гомосек эмесмин. Ты урод и дебил, на. Купи себе книжку какую-то научную, на. Хватит быть тупым, тупорылая жопа. Мен бул жерге эч кандай күлкүлүү комментарий айткым келбейт. Мен айта турган нерсем, ушу кинону тарткандар. Силер уялбайсыңарбы? Кайсы башыңар менен ойлонуп тарттыңар ушул нерсени? Ушул киного катышкан жаш эле балдар, кыздар экенсиңер. Силер уялбайсыңарбы? Ата-энеңер көрсө эмне дейт ушуну? Ата, тиги мени деген киного чакырышты, мен актер болгонтам, киного тартылгантам. Я. О, балам. Ой, кутуктамай келчи бетиңе. Мен гомосек эмесмин. Кастрация жасатабыз. Кастрация? Жок. Ата, көрдүңөрбү кинону? Кандай болуптур? Ата. Бунун бетинин баары бырыш. Жалпайган. Пластический операция жасатып алам. Пластическая операция текст. Сен бул бомуш кейпирден балалуу болушуң керек. Менин түшүнүгүм боюнча бул кинодо деген бала кыздарды аябай пайдаланып, аябай бабник болгондуктан аягында кыздар баладан өч алган аткан болот. Ушул жерде менде кичинекей бир эки суроо бар да. Лифчик тагынып, боёнуп алган, парик тагынып алган бала эмне кылып жүрөт? Кыздар баланы кастрация кылып салып, кайра кемпирден кантип балалуу кылган атышат? Манкурттар! Ушул кинону тарткандар силер чын эле ушул күлкүлүү деп ойлодуңар беле? Макул, бул чет өлкөдө деген мындай нерселер деген уже көрүнүш адат болуп калган. Силер деген Кыргызстандасыңар, Кыргызстанда жашап атасыңар. Кыргызстан деген мусулман өлкөсү, мындай нерселер Кыргызстанга өтпөйт. Мындай нерселер Кыргызстанда уят. Силер ошону түшүндүңөрбү, ошону ойлондуңарбы? Силер ушундай кино тартып көрүүчүлөрдүн эле эмес, весь Кыргызстан, весь мусулмандардын бетине түкүрүп атасыңар. Ушундай Кыргызстанды, кыргыз киносун уят кылган тасмага убагында жаман эмес проекттерге катышып жүргөн, сыйлуу уракка жетип калган эле актерлордун катышкандары мени аябай өкүндүрөт. Акыркы трейлерибиздин аты силердин сүйүктүү ырчыңар Айгерим Расул кызы катышкан кино «Мен сага ишенем». Бүгүн да ток-шоуну мен силерге ишенем деп баштайм. Ишенбейм. Вот канча киного катыш, баары бир мен сенин ойногонуңа ишенбейм. Атпат! Айнур, давай! Мен түшүнгөн жокмун, сен эмнеге кыйкырып атасың? Сен эжеңди ким экенин билбейм, ал деген жөн эле алпарчу болуп атат. Ал деген бирөө менен күрөшпөй эле же бирөө менен мушташпай эле. Айнур, давай! Давай! Асманда карасаң, ушундай бир чексиздикти байкайсың. Асманды карасаң, ушундай бир чексиздикти байкайсың. Ата, менин бетиме чымчык чычып кетти. Сен дагы аткарганды билбей эле тупой кинолорго катышып жүрө бер. Бир күнү бетиңе бүркүт чычып кетет. Мына ошондо мындан да жаман акыбалда каласың сен. Эмне эле ошо кыздың артыт асманга учуруп атасыңар? Мерлин Монро болуп кетсе дагы. Во, эң туура сөз. Эже. Дайте мобильник. Ага, щас! Ты просто дура. Согласна с тобой. Бул кинонун трейлерин 6 жаштагы мойну калчылда оозунан көбү агып, бир колу жок, эки буту титиреген бала монтаждаганбы.
Кинонун трейлерин жасап атканда көрүүчүлөргө кино эмне жөнүндө болот, ошону кыскача түшүндүрүп кетиш керек трейлерде. А бул кинонун трейлерин көргөндө силер кино эмне жөнүндө болот экенин түшүндүңөрбү? Мен дагы түшүнгөн жокмун. Ушундай кинолор эмне максат менен тартылат, мен такыр түшүнө албай койдум да. Бирок бул кинолор интернетке чыкчакты, мен сюжеттери жөнүндө эч нерсе айта албайм. Бирок Айгерим катышкан кинонун трейлерин көргөндө эч нерсе түшүнгөн жоксуңарбы? Киносун көргөндө деле эч нерсе түшүнбөйсүңөр, мен силерге гарантия берем. Кинотеатрга чыгып калса силер, кинотеатрда ашып кетсе жарым саат чыдайсыңар, анан чыгып кетесиңер. Бирок хотя бир нерсени түшүнсө болот. Кинонун сюжети боюнча Айгерим Расул кызы аябай бир популярный алпаруч окшойт да. Анан ага көп киши кызыгып, көп киши өчөшүп эле, анан ал кыздын жашоосу аябай татаалдап кетет окшойт да. Бирок баары бир деле кинотеатрда жарым саатка чейин чыдабайт болчусуңар. Кандайча чыдабайт болчубуз? Мен жарым саат эмесчи, 1,5 саат, 2 саат болсо да аягына чейин чыдап көрөм кинону, уктуңбу? Досум, сен тиги Айгеримден тааныш окшойсуң, О, таанышы? Эмне болду? Түшүнүктүү. Айгерим катышкан кино. Башынан аягына чейин көрөбүз. Ушундай бир кызыктуу кино экен. Арадан 15 минута өттү. Бүгүн да ток-шоуну мен силерге ишенем деп баштаймын. Atbar! Aynur, давай! Тупайка чыгып кете берейинчи. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, сен кинону толук көрбөй туруп эле кантип ушуларды айтып атасың деп. Мен кинонун начар экенин түшүнүш үчүн мага кинону толук көрүп деле кереги жок. Мага деген актерлордун аткаргандарын көрсөм эле, анан жанакы жүрөктү айланткан мааниси жок сахналарды көрсөм эле болду, ошол эле түшүнүктүү болот. Кыскасы, туугандар, кинону туура тандап көргөндү үйрөнөлү. Ушул мага подписчик болуп, комментарий жазып, видеомду көрүп аткан адамдар ар бириңердин өмүрүңөр узун болсун, ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла. Менин каналыма ушул видеону көрүп аткандар жазыла электер, жазылганды унутпаңыздар. Жакында жаңы обзорлор чыгат. Анан эң башкысы, силер баарыңар күтүп аткан Такебай аттуу киного жакында обзор чыгат. Ошон үчүн мен менен болгула, туугандарыңарды, досторуңарды менин каналыма чакыргыла, аман болгула, бар болгула.